Assalamu alaikum dostlar, salamатсыздар. Dostlar, biz hazır Жалал-Абадтагы Акжол балдар реабилитациялык борборundабыз. Бул жерге мени дагы чакырышты азыр. Менин кесиптештерим Айка Мусаева жана Жазира Осмоновалар ошо бардыгын уюштуруп, ушул жерге бир жардам уюштуруп, ушу балдарга алып келелик, белек берелик, кабаралайлык деп туруп ушинтип уюштурган экен. Мен дагы ушул кошулуп калдым. Азыр мына бардык белектерди ушу уюштуруучулар Жазира Осмонова менен Айка Мусаевалар уюштуруп, машиналарга салып бардыгын. Шириндиктерди эсиңерби, ар түрдүү белектер балдарга алып, азыр ушул жерге келдик. Aşıklar көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Aşıklar көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Жаннан айяра, туран құланды зелі, шабысқан сені жайрала. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Ашықлар көп айланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай қойсаң таярман, қарамасаң ойраман. Көрдім қалдым айрау, мәкір жаннан айяра, туран құланды зелі, шабысқан сені жайрана. Көрдім қалдым айрана, мәкір жаннан айяра, туран құланды зелі, шабысқан сені жайрана. Саламатсызбы эже, Мастур эже, мына ушул жерде сиз көптөн бери эмгектенип жүрүп келесиз. Ушул реабилитациялык борбор жөнүндө жана анын көйгөйлөрү, бүгүнкү иш чара жөнүндө нелер айта аласыз? Алгач өзүңүз тааныштырсаңыз. Мен ушул жерде диетистра болуп иштейм. Көп жылдан бери ушул балдар менен балдардын тамак ашы тууралуу ушундай балдарыбыз ден соолугу үчүн күрөшкөн адамбыз да. Балдарыбыздын курсагы ток болсо, тамак ашы жакшы болсо, анан кийин ден соолугу болот. Ошол анан биздин балдарыбыз көйгөйүбүз көбүнчө кийим кече да. Азыр мына күз келет, ошого бут кийим керек, куртка дегендей керек, ошо керек. Анан банябыз жок. Кудай кааласа ошо баняда куруп алсак жакшы болот эле. Кудай кааласа бардык кемчиликтер, Кудай кааласа көйгөйлөр чечилет деген ойдобуз. Тез арада ушу дөмөрчүлөр чыгып калса дагы бүгүнкү иш чара жөнүндө дагы нелер айта аласыңар? Эле эже мына жакыныраак турсаңыз, сиз дагы ушул жерде эмгектенип экенсиз. Бүгүнкү иш чара жөнүндө эми рахмат. Мына биздин Айка кызыбыз келди. Жазира ушул келген жамаатка чоң рахмат. Кудайым ушу ниеттерине жетсин. Потому что мындай кайрымдуулук кылган биздин жаштарыбыз көбөйлөп жүрүшө берсин. Тапкандары дайыма жакшылыкка буйруп насип кылсын. Айтат го, бир жетим башын сыласа, Кудайым ушунчалык берет экен да. Ошон үчүн ушундай жаштар көп болсун, өмүрлөрү узун болсун, кыздарыбызга да, балдарыбызга да, ушундай демөөрчүлөргө не дейм эми? Ден соолук, узун өмүр. Бүгүнкү болсо мына курткаларды алышты, шындарды, шириндиктерди аябай сүйүнүп, балдарыбыздын маанайы өтө жакшы көрдүңөр. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат силерге дагы. Жазира, кандай сезимдер болду бүгүнкү иш чарада? Сизде дагы ушу сезимдер менен дагы ушул биздин көрөрмандар менен бөлүшүп кетсеңиз. балдар үйүнү биз башкача укканбыз негизичи, аябай состояниясы начар депчи. Анан бирок келгенде могу эжелер балдарды аябай жакшы карайт экен. Балдар таптаза, жакшы, курсактары ток, мектепке барып келишет экен, кийимдери таза.
могу жаткан караган жерлер да таза экен. Ошо сүйүнүп калдык. Бизге балдарга кайрымдуулук кылган инсандарга чоң рахмат. Элис байкеге көп эле аттыбызды айтпагыла деди. Салым кошкон. Ооба, бирок эми үлгү болсун, ошо баарына элечи. Айтканыңыз келсин, үлгү болсун деген өтө жакшы. Бүгүнкү күндө силер өзүңөр мына танықтуу, белгилүү блогерсиңер, журналисттер. Мен дагы бүгүн силерге кошулуп калдым. Ээрчитип алганыңар үчүн чоң рахмат силерге дагы. Айка Мусаевага дагы чоң рахмат, Жазира Осмоновага дагы, сизге дагы чоң рахмат айтам. Ыраазычылыгымды билдирем. Кичине болсо дагы салым кошулуп калды. Келип мына мен дагы сезимдерим өтө мындай бактылуудай сезип атам ачыгы. Эже ошол Аллахым ушу тапкандарына барака пайыз берип, дайыма жакшылыкта жүрүшкө насип этсин. Жолдору ачык болсун. Биздин спонсорлорубуз ушундай кайрымдуулук кылган кыз жигиттерибизге ушинтип баштап уюштургандарга дагы чоң рахмат. Өмүрлөрү узун болсун. Жаман көздөн сактасын. Доско душманга карзар кылбасын, бирөөлөргө муктаж кылбасын. Ар дайым үй бүлөлөрү менен аман эсен болуп, ден соолукта боло берсин. Бизге көп кайрымдуулуктарды келтире берсин Аллахым. Ошону сурайм мен Алладан. Доктор Майлы. Рахмат силерге дагы. Көрдім қалдым айран, макар жаннан айара.